Nafs менен күрөшүү ayyuhal ulama, ayyuhat talaba эки түрлүү болот. Бирөөсү фейл, экинчиси тарк. Фейл деген кыл деген сөз, аткар деген сөз. Аткаруу менен биз нафс менен күрөшөбүз. Нафс өтө жалкоо болот. Эчтеке кылгысы келбейт. Нафсты биз мажбурлап ошол амалдарды аткаратабыз. Нафс менен күрөшүүдүн бир жолу фейл, афал, аткаруу. Түшүнүңөрбү? Мисалы, намаз окугусу келбейт нафстын. Тургусу келбейт, жалкоо, эртең менен уйкуң келет, суукта чыгып тараталы мечитке басып барыш кыйын. Эми сен нафс менен күрөшүп, эртең менен туруп, эмне кыласың? Мечитке барасың, тараталасың, музакта үчтөңдө мечитке барасың, жамаат менен окуйсуң. Буларды бүт бардыгыны баягы шариатта аткар деген милдеттердин бардыгына фейл деп айтылат. Афал десе маъмурат деп айтылат. Маъмурат. Буларды аткарыш керек. Ким муттақи болом, Алланын досу болом, такыбалуу адам болом десе, сөзсүз түрдө Алланын буйруктарын биринчи орунда аткарыш керек. Буйрукту аткарбаган адам Алланын досу боло албайт, муттақи боло албайт. Кээ бир адамдар бар, менин жүрөгүм таза дейт. Мен урлук кылбайм, жалган сүйлөбөйм, гыйбат кылбайм, бирөөнүн акысына кирбейм, жебейм, намаз окубасам деле жүрөгүм таза дейт. Жок, сен жүрөгүң таза эмес. Сен алдап атасың, өзүңдү алдап атасың. Сен жүрөгүң таза болсо, биринчи орунда сен аткарат нерсе намаз. Намазсыз эч ким бактыруу боло албайт. Намазсыз сен муттақи боло албайсың. Ошон үчүн биринчи маселе нафс менен күрөшүү, шариатта кыл деген нерселерди, аткар деген нерселерди, милдеттерди аткарышыбыз керек. Анын башында намаз турат, орозо турат, зекет турат, хаж турат, хукукул ибад, хукукуллах, бендин акысы турат, үй-бүлөңдүн маселеси, ата-энеңдин маселеси, туугандардын маселеси бүт барды кирип кетет. Маъмурат, шариат эмне буйруган болсо, аткарышың керек. Ошолорду аткаруу менен сен муттақи болосуң. Аткара албасаң муттақи эмес. Орозо кармап коесуң, намаз окубайсың, муттақи боло албайсың, таквадар боло албайсың. Орозо кармайсың, намаз окуйсуң, зекет бербейсиң, муттақи боло албайсың. Хажга барбайсың, муттақи боло албайсың. Ошон үчүн биринчи орунда Аллах фарз кылган милдеттерди аткарышыбыз зарыл. Экинчиси манхият, тарк деп айтылат муну. Манхият, нафс менен күрөшүү. Экинчиси нафска каршы күрөшүү. Бир түрү эмне экен? Нафсты тыюу. Нафс каалаган нерседен аны тыюу. Нафс харам жегиси келет, нафс шахваты каалап атат, нафс урлук кылгысы келип атат, гыйбат кылгысы келип атат, жалган сүйлөгүсү келип атат, жалгандан касам ичкиси келип атат, жалган нерселерди кылган келип атат, бүт бардыгын каалап атат. Ушулардын бардыгынан нафсын тыясың. Нафсын тыясың. Демек, нафс менен күрөшүүнүн эки тарафы бар, эки жолу бар. Шариат аткар деген милдеттерди аткаруу, шариат тыйгандардын өзүн тыюу. Мына ушул эки нерседен келип чыккан нерсе таква. Эки нерседен келип чыккан нерсе эмне экен? Таква ушул. Экөөнүн бирөөсү болуп, экинчиси болбосо таква болбойт ал. Мисалы, бир адам өзүнүн нафсын тыят, жалган сүйлөбөйт, жакшы, адептүү, акылактуу, урлук кылбайт, паракорлук кылбайт, рыба жебейт, башка кылбайт, бирок намаз окубайт. Орозо кармабайт, муттақи боло албайт. Муттақи Аллахтын досу, Аллахтын сүйүктүү пендеси болуш үчүн ушул нерселерди аткаруу өтө зарыл. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн нафс менен күрөшкөндө эки нерсе зарыл. Шариат милдеттүү кылган милдеттер аткарган милдеттүүбүз. Баарын аткарышыбыз керек. Ошондой эле шариат тыйган нерселерден тыюу. Эми орозо ошонун нерсе машык кыла турган, ошо менен алек боло турган ай. Аллах субханаху ва таала бизге күнөөнү ташташ жеңил болуш үчүн халал болгон нерсени дагы тыйып койгон. Жебей тур, ичпей тур деп. Себеби жеп иче берсең нафсың семирет. Ал күчкө кирет. Кийин нафс башкара албай каласың. Адам баласы нафсы күчөйгөндөн кийин башкара албайсың. Ал тамырлап кеткенден кийин сага күч бербей калат. Шайтан дагы жабышат дагы экөө кошулуп отуруп сени эмне кылат? Акыры карып, ибадат кылбай, Аллахны тааныбай өтүп кетесиң. Не үчүн бүгүн адамдар намаз окуганга моюн бербейт, моюн жар бербейт, келбейт? Себеби нафсы семирип кеткен. Жүрөккө тамырлап кеткен. Ошон үчүн эми аны чыгарыш кыйын. Жаш көчөт болсо, жаш кезинде аны алып койсоң тамырдан сууруп болот. Ал тамырлаган сайын, ал картайган сайын тамырлайт ал нерсе. Эми чыгарыш кыйын болот. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бизге Рамазан тазалануу ай берген. Тазаланып ал, айюхал инсан, тазалан дейт. Тазалан, нафсың менен күрөш, ахиретиңди эсте, ахиретиңди кор деп Алла берген. Ошон үчүн Алла таалам халал болгон рызыкларды дагы жеген ичкенден тыюу салган. Кечке чейин өзүңдү ашка коюп тур деп.